кээде солих амалдагы кылыш оор болуп аткан болсо, бул коркунучтуу нерсе туугандар. Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Ман аввада нафсаху л-амала лиллахи лам якун алейхи ашак минал амали ли гайрихи." Ким бир амалга өзүн напсисин үйрөткөн болсо, Аллах үчүн кылган болсо бир амал дайыма, ошондой эле амалды башка Аллахтан башка үчүн кылса, ага оор болот. Көрүңүздөрбү? Амалды дайым Аллах үчүн кылып жүргөн болсо, ихлас бузула турган амал кылайын десеңиз, сизге оор болот. Жүрөгүңүз сезет. Андай кылыш. Эл көрсүн, бирөө уксун, башка адамдар үчүн, Аллахтан башка нерсе үчүн кылуу сизге оор болот. Эгерде сиз амалыңызды ихлас менен Аллах үчүн кылып жүргөн болсоңуз. Оман ауада нафсаху амала ли хава. Ал эми ким амалын өзү үчүн, өзүнүн каалаган каалашына ылайыктап кылган болсо бир амалды, өзүнүн хавасына ылайыктап, өзү каалагандай. Ва хаддаху лам якун алейхи ашак минал ихлас вал амалилла. Анда bunday учурда ошол эле амалды ихлас менен Аллах үчүн кылуу ага оор болот. Уддату сабирин деген китебинде Ибн Кайым рахимахулла эскерет. Эгерде амалды биз Аллах үчүн кылган болсок, ошо үйрөнгөн болсок, ал амал жеңил болот. Ошол эле амалды Аллахтан башка нерсе үчүн, адамдар үчүн болобу, башка бир максатта кылган болсок, ошол эле солих амал оор болот. Ошон үчүн напсибизди дайым үйрөтөйлү. Ихлас менен, жалгыз Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн, адамдар үчүн эмес.